Кээде жашоодо ушундай учурлар болот. Биз аял заты өзүбүздү баалабай бир жерге байланып калабыз. Анткени ойлойбуз, биз андан жакшы нерсеге татыктуу эмеспиз деп. Жеке жашоо же болбосо жакпаган жумуш болобу, имиджиңизди өзгөрткүңүз келсе, же болбосо чөйрөңүз сизге туура келбей жаткан болсо, эч качан жашооңузду жакшы жакка өзгөртүүдөн коркпоңуз. Эртең чукчу клибимде дал ушул нерсени чагылдырганы аракет жасадым. Бул клиптин баштапкы идеясы курбу кызым Нуркызга таандык. Клипти дароо жактырып, командама көрсөтүп, биз дагы да үстүнөн иштеп, сиздерге бул жыйынтыкты көргөзгөнү даярбыз. Бирок мени аябай ойлондурганы бир нерсе болду. Чынында 2-3 күн уктабай чыктым. Бул идеяны түмө эле коюп, башка идея менен тартсакпы деген ой да келди. Эмне дегенде, эң башкы нерсе мен рульга отурушум болду. 4 жылдан бери Кыргызстан кийин машина айдай элекмин. Ошондуктан бул мен үчүн өтө кыйын клиптердин бири. Бирок дал ушул клип түрткү болуп, биринчи жолу рульга отуруп, айдаларыма чынында көзүм жетти. Биз команда менен кызыктуу кылып тартканы аракет кылдык. Сөзсүз түрдө YouTube каналыма шилтеме аркылуу өтүп, көрүп, өзүңүздүн бааңызды берип койсоңуздар болот. Тебе понравились мои волосы? Нет, Почему? потому что не надо было скидывать. Не надо было? Тебе не нравятся короткие волосы? Да, ты сняла видео, потом вот так мне пришло. Мне очень нравятся короткие волосы. Там мокрая стала. Куда сейчас пришли? Кинотеатр. Что будем смотреть? Тестер? Да, конечно. Вон. Мультик, да? Да.